Көптөн бери күтүлгөн орусиялык Хабиб Нурмагомедов менен ирландиялык Конор Макгрегор аттуу мушкерлердин беттеши болуп өттү. Кыргызстандын убактысы боюнча 7 октябрь эртең мененки саат 10:30 башталган беттеште мурунтан болжолдонуп келгендей эле Хабиб Нурмагомедов күрөштөгү чеберчилигинен пайдаланып үстөмдүк кылып жатты. Конорду соккусу күчтүү деп эсептешкен, бирок Хабиб атаандашына караганда таамай жана көп сокку узатууга жетишти. Беттештин 3 раундунда Хабиб Нурмагомедов муунтуу жолу менен Конорду багынууга аргасыз кылды. Бирок беттеш бүткөнү менен эки мушкердин тарапташтарынын ортосунда мушташ чыкты. Залда отурган Конордун досторунун бири Хабибди кемсинткен сөздөрдү айткан. Ызага чыдабаган Хабиб тосмону ашып өтүп, кол салууга аракет жасады. Эми Хабибдин акчалай гонорарынан жана чемпиондук курунан ажырап калуу коркунучу жаралды. UFC'нин маалымдашынча, комиссиянын кароосунан кийин чечим кабыл алынат. Мелдеш бүткөндөн кийин Хабиб Нурмагомедовдун жердештери автоматтардан ок чыгарып, Хабиб чемпион, Конор петух деген видео кайрылууну жарыя кылышты. Чемпион! Конор Петух! Кыргызстандыктар дагы бул окуядан алыс болушкан жок. Эки мушкердин тарапташтары ар кандай талкууларды кылып жатышты. Саясатчы Камчыбек Ташиев дагы Facebook'тагы баракчасынан Хабиб өзүбүздөн экен го, тосмодон ашып өтүптүр деп тамашага салды.